Assalamu alaikum жамаат. Ташкөмір сауда биримдиктин офиси ушул жерде. Бул жерде участковый бар, бул жерде айыл өкмөт бар. Сырт жагы бул жак болуп атат, ушул микрорайон. Ушул жактан келсеңер болот. Бул жагы мындай кеткенде базар. Ушул жерге келип кайрылсаңыздар болот. Келгенде бул жактан киресиңер прямой. Бул жерден солго кайрылабыз. Солго кайрылгандан кийин мына ушул жерден ушул жакка кирсеңиздер болот. Бул жер канчадан канчага чейин иштейт дейсиз? 5ке чейин. Саат 10-до, да? 9:30-дан 5ке чейин, да? Кечки 5ке чейин. 9:30-дан кечки саат 5ке чейин келсеңиздер болот. Күндө элебичи? Ооба. Күндө келсеңиздер болот. Субботадан. Дем алыш күнү гана дем алабыз да, субботага чейин иште. Кудай кылды, да? Assalamu alaikum bir tуугандар. Биз мынакей Ташкөмір садака биримдигинин офисинде турабыз азыркы учурда. Бул кайсыл жерде десеңиздер, микрорайондо айыл өкмөтүнүн жанында. Ушул жерде сыртынан окусаңыздар, Ташкөмір садака биримдиги деген жазууну таап бере бересиздер. Муктаж болгон үй бүлө болсо, колу коңшулар болсо, туугандар болсо, кийим кечек көп балалуу болгон болсо, ушул жерден келип кийимдерди алып кетсеңиздер болот. Жана өзүңүздөрдөгү кийилбеген eski kiyimler bolsa alып kelip таштап кетсеңер Allah разы үчүн өтө жакшы болот эле. Сиздерге Allah разы болгон болсун, кимде ким алып келип ушул жерге салым кошуп, канча деген кийимдерди алып келип атат, канча деген муктаж болгон үй бүлөлөр келип кийимдерди алып кетип атат. Бул өтө чоң сооп иштер болуп атат. Акыретке бул пайда келе турган деген ниеттебиз да, иншалла. Мына келсеңер, бул жерде ушул эжекебиз бар. Ушул эжекеге кайрылып, кандай гана сунуштар болбосун, кандай гана да башка садака биримдиктин иштери болбосун, ушул эжеге келип кайрылсаңыздар болот. Ушул эже садака биримдикке бардыгын толугу менен айтып жеткирип берет бизге. Алдан сырткары ушу үйүңөрдө кийилбеген же артып калган кийимдер болсо, жана башка паласпы, бардык нерсе ушу үйгө керектүү нерселер болсо келип таштап кетсеңер болот бул жерге. Анан бул жерде ушул эже кабыл алат. Анан алдан сырткары бул жерге келип ошо кайсы муктаждуулар болсо келип ушул жерден алып кетсе болот. Буйруза Абдусамат аке. Иншалла. Ушундай.